Депутат министрге, сиге ханаша же сарица деп кайрылалыбы. Урматтуу министр, сиге кантип кайрылышыбыз керек деп суроо салды депутат Жеңишбек Токторбаев жаратылыш ресурстары министри Динара Кутмановага. Мен эмне деп жооп беришимди билбей жатам. Динара Асиевна же министр деп жооп берди ал. Сиздин министрликте ханаша же орусча сарица дешет экен. Ошондуктан мен азыр же урматтуу министр же урматтуу Динара Асиевна же ханыша кантип кайрылам деп ойлонуп жатам. Сиз канча жолу командировкага чыккансыз деди депутат. Кутманова 2,5 жылдын ичинде 7 жолу командировкада болгондугун айтты. Булак Селепкежи. Уважаемый министр, как вам обращаться? Как вам обращаться? Я не знаю, как ответить. Динара Асиевна, министр. Динара Асиевна, ваше министерство вас называет ханышой, либо на русском царицей. Поэтому я сейчас думаю, как вам обратиться, либо уважаемый министр, либо уважаемая Динара Асиевна, либо ханыша. А вы, Динара Асиевна, как вы часто ездите в командировку? За 2,5 года была 7 раз. За свой счет ездите или за счет государства? У нас все зарубежные командировки за счет приглашающей стороны. У нас нет зарубежных командировок за счет собственных средств. Бишкектин тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин айлыгы 100%га жогорулады. Бул туурасында президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков соц тармактагы баракчасына жазды. Мурда 12 000 сом алса, эми 22 000ден баштап жумуш көлөмүнө жараша 30 000 сомго чейин алышат. Бул тармакта көбүн эсе улгайган жарандарыбыз иштейт. Таң эрте көчө тазалап, ат көтөргүс эмгек кылышат. Каланын тургундары тазалыктын кызматкерлеринин эмгегин сыйлайлы, көрүнгөн жерге таштанды ыргытпайлы. Айлыгы жогорулаган кызматкерлер мынтип кубанып жатышат деп посттун жыйынтыктаган маалымат катчы. Айланан эл журтубуз бул оңолордун жити чөп жетет. Бизге Алла Таала манага бул абир сатты берип атат. Эми ушу башчыбызга колунда кол бололук, бутунда бут бололук, ар бир уят билеликчи. Бири-бирибиздин айыбыбызды чукугуча өзүнүн айыбын таап тазалайлычы айланайын. Ошондо биз Кыргыз мамлекети өсүүнү айланайын, агарып көгөр айна, эл журтуң менен аман эсен бол. Ишиңизге ийгилик болсун, сиз дагы айланайын. Ойлогон максатыңыз бар. Президент болуңуз, сиз ылайык. Жок көрсө. Ийне жиби менен бүт мына изилдеп атыптырсыз. Тең көрсөң теңирим сүйүптүр дейт. Тең жүргөн бала кез өлкөң өссүн иширип. Аман эсен бололук баа. Байыгалык мына үйүбүз жок, үйлүү буюрса бар экен. Кудайым берсин, береке берсин де жашоо. Амин. Рахмат, рахмат анда сүйлөп турду онда. 23 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну мурдагы саясатчы Нурлан Мотоев зордуктаганын айтып, милицияга арыз жазды. Бул тууралуу Супер KG порталына өздүк булактар билдиришти. Билдирүүгө ылайык 3 февралда милицияга 23 жаштагы 2 баланын энеси арыз менен кайрылган. Арызында ал мурдагы саясатчы Нурлан Мотоев менен социалдык тармак аркылуу таанышканын, мындан 6 ай мурун Нурлан Мотоев аны үйүнө чакырып зордуктаганын билдирген. Бул факты электрондук журналга катталып, териштирүү иштери башталды. Учурда бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Булак Супер KG. Кыргыз кереметин жаратуучуларынын бири Геннадий Базаровду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Бүгүн 7 февраль күнү Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2-даражадагы Манас орденинин ээси, автордук кинонун негиздөөчүлөрүнүн бири, кинорежиссер, сценарист Геннадий Базаров акыркы сапарга узатылды. Бул тууралуу Маданият министрлигинен маалымдашты. Коштошуу зыйнатына Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, жогорку кеңештин депутаттары, Маданият анын ишинен кино тармагынын өкүлдөрү, Геннадий Базаровдун жакындары жана күйөрмандары катышты.
Министр Геннадий Базаров Москвадагы бүткүл союздук мамлекеттик кинематография институтунда окуп жүргөндө дипломдук ишин Саманчынын жолу толук метраждуу көркөм тасмасын жараткан эле чыгармачылыктары метин талантын көрсөткөнүн, ал кезде болгону 24 жашта экенин баса белгиледи. Геннадий Базаров кечээ 6 февралда каза болгон. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Булак Серепкежи. Сүйүү себеп болгон. Баткен шаарында жоголгон 3 кыз табылды. Баткен шаарында акыркы 2 айда 3 кыз дайынсыз жоголгон. Бул тууралуу бүгүн 7 февралда мектеп окуучулары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусунда айтылды. Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын балдар менен иштөө инспекциясынын инспектору Абдыгапар Садировдун айтымында кыздар кайра табылган. Алардын үйгө келбей калышына сүйүү себеп болгон. Бул психологиялык социалдык көйгөйдүн келип чыгышынын дагы бир себеби жеткиликтүү тарбия болбогондугу. Мектеп ата-эне мектепти күнөөлөп, ортодо муундар депрессияга түшүп калууда. Жакында коомдук бул көйгөй жөнүндө билим берүү министри да кайрылуу жасап, мектептер эркек мугалимдерге муктаж экендигин айтты. Кандай болгон учурда дагы кыргыз элинин менталитетине, салт санаасына төп келбеген көрүнүштөрдүн алдын албасак, абал жакшы эмес деди ал. Булак Турмушкежи. Ошто Жеңгонун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Ошто жаранды коркутуп, Ири Сумадагы акча талап кылууга шектелип, Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалышты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы маалымдады. Такталгандай, кармалгандар күч көрсөтүп, зомбулук кылабыз деп коркутуу жолу менен кысым көрсөтүп, $14,500 өлчөмүндө акча каражатын Ош облустун тургунуна милдеттендиришкен. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда кармалгандар Ош шаардык сотунун чечими менен камакка алынды. УКМК өз компетенциясынын чегинде уюшкан кылмыштуу топторго жана шериктештерине каршы аракеттенүүнү улантууда. Ошондой эле УКМК жарандарды уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан мыйзам бузуулар болсо, бардык фактылары боюнча кайрылууга жана билдирүүгө чакырат деп билдиришти УКМКдан. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Караколдо 19 жаштагы келин 1 жашар уулу менен урдалган. Окуянын чоо жайы. Каракол шаарында белгисиз жарандар келинди баласы менен урдап кетишкен. Алар милиция тарабынан кармалды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 6 февраль күнү милицияга жергиликтүү тургун кайрылып, анын сиңдисин 19 жаштагы келинди 1 жаштагы баласы менен унаага күч колдонуп олтургузуп, белгисиз тарапка кетип калышканын билдирген. Кылмыштын изин суутпай ачуу үчүн колго түшүрүү операциясы киргизилген. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын командалык борборунун операторлору тарабынан унаа жана анын ээси, ошондой эле келинин баласы менен уурдап кеткен жер тез аранын ичинде аныкталган. Жалал-Абад облустун 55 жаштагы тургунуна тиешелүү болгон ВАЗ-21-074 үлгүсүндөгү унаа жөнүндөгү маалымат милициянын бардык посторуна кабарланып, инспекторлор маалыматта көрсөтүлгөн унааны токтотушуп, айдоочуну жана жүргүнчүлөрүн Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынан тергөө кызматына автоунаа менен бирге өткөрүп беришкен. Жабырлануучу 19 жаштагы келинди алдын ала сураганда, анын мурдагы күйөөсү 27 жаштагы Жалал-Абад облустун тургуну жана унаанын айдоочусу 55 жаштагы кайнатасы анын мурдагы күйөөсү жашаган жерге баласы менен алып кетүүгө аракет кылгандыгы аныкталган. Учурда Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы бул факты боюнча иштин бардык жагдайларын иликтеп жатат. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет. Булак Серепкежи. Перехваттагы машина. Эмне кишилер бар? Аксакал. Ошо келиниңизди каяктан салып кеттиңиз эле? Эмне кыйнап салып кеттиңиз беле? Чоң кыз, сиз өз колуңуз менен отурдуңуз беле же зорлоп отурдуңуз беле? Койчуңуз менен бияка суроо берип отур. Чоң кыз. Чоң кыз. Баламды алып алган? Ким? Күйөөм? Анан кыйнап отурмушту. Баткен облустук сотунун катчысы пара менен кармалды.
Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин пара алуу боюнча ири өлчөмдө 300 000 сом акчаны кайтарып берип жаткан жеринен Баткен облустук сотунун катчысы кармалды. Ошентип кармалган жаран акчаны алып соттордо оң чечим чыгарууга көмөк көрсөтүүгө убада берген. Азыркы учурда тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак Говоритова. Бишкекте синтетикалык баңгизаттарды өндүрүү боюнча лабораториянын ишине бөгөт коюлду. УКМК тарабынан Бишкек шаарынын аймагында синтетикалык баңгизаттарды даярдоо жана сатуу боюнча лабораториянын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу атайын кызматтан маалымдашты. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 4 февралда баңги топтун мүчөлөрү чет элдик жарандар кармалышты. Аларды тинтүү учурунда марихуана баңгизаты, мефедрон синтетикалык баңгизатын жасоо үчүн прекурсорлор жана ошондой эле тийиштүү приборлор жана аларды даярдоо боюнча нускамалар табылып алынган. Ыкча миликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө чет элдик жаран күнөөсүн мойнуна алып, баңгизат боюнча лабораторияны түзүү аракетин тастыктады. Андан соң ал УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак Серепкежи.